Рамазанды өзгөчө кармайм десеңер, айрыкча жигиттер бүгүндөн баштап TikTok'tu удалить эткиле. Бул силердин өмүрүңүздү алып атат. Көзүңөрдүн нурун алып атат. Ибадатыңарды талкалап жок кылат. TikTok удалить. Дагы ошондой жаман эмнелер бар сайттар. Жаман сайттарды алып сагыла. Жок дегенде 720 күн Рамазан айы. Канча экен? 720 күн. Ушунда текке кетирбегиле, урматтуу мусулман туган. Кегиле, белди бекем байлап иншалла бейиш үчүн, Аллахтын рахматы үчүн жарышабыз. Жаман сайттарды өчүрөбүз. Орозо кармадым деп алып, тамак аштан, эттен, пловтон өзүңдү тыйып алып, анан кечинде кечке чейин сериал көрө турган болсоң, отуруп алып ушак айта турган болсоң, TikTok'tu монтуп отурсаң, анда сен орозоңдун пайда болбой калат. Даярсыңарбы? Дагы макул деп алып бар да азыр жүктөп албагыла. Мен бүгүн өзүмдүн үй бүлөмдөн, бала чакам, кыздарымдан, башкаларды эгер болсо TikTok'уңарды удалить эткиле дейм. Кереги жок, кегиле. Бираз Аллах менен бололу. Айрыкча мына мечитке келгенде байланышыбыз Кудай менен болсун. Рамазан айга келиңиздер тугандар. Баарыбыз Алла тооба кылып, ортобузда мамилебизди тазалап, жакшы кирейли. Куран менен кирейли. Рамазан айы Курандын айы болгондон кийин эмне менен кирейли? Куран менен кирейли. Куранга азыр даярданыңыз. Куранга азыр да баштаңыз. Бүгүндөн баштаңыз. Бүгүн бир бет окумайынча жатпагыз. Бүгүн эгер тамга билбесеңиз, 5 тамга үйрөнмөйүнчө жатпагыз. Алла Таала мечитти берди, эмне үчүн берди? Тазалануу үчүн берди, ынтымак үчүн берди, оңолуу үчүн берди, береке үчүн берди, хидаят үчүн берди. Аллаху акбар. Ахиретке даярдануу үчүн берди, туган. Ахиретке даярдануу үчүн берди. Имамды берди. Келиңиздер, келиңиздер. Вакытты кетирбейли. Мына 70-ке чыккан, 80-ге чыккандар. Үмүттү үзбөңүз. Куранды бүгүн бир эле алиф деген тамгасын үйрөнүп кетиңиз. Сизге чоң рахмат. Эгерде билбесеңиз, бул улуу сооп. Эртең ба деген тамганы үйрөнүп кетиңиз. Бирси күнү та деген тамганы үйрөнүп кетиңиз. Бир тамга, 2 тамгадан. Мешитке келип кеткениңиз бекер болбосун. Бир нерсе үйрөнүп кетиңиз. Мечитти жандандырайлы. Могу мечит биздин үйүбүздөн улуу. Үйүңүздү кандай таза, мечит андан таза болуш керек. Үйүңүз кандай жыттуу, мечит андан жыттуу болуш керек. Үйүңүздөгү ар бир светти исрап кылбайсызбы? Мечитти кылып. Мечит биз руханий үйүбүз. Бул ушундай жай. Алланын берекеси, хидаяты түшө турган жай. Жума намазды кандай окусак, 5 убак намазга ошондой келейли. Бамдатка келдикпи? Болду, кетиңиз. Сизди эч ким кармабайт. Жумушка чыгасызбы дордойго? Дыйканчылыкка чыгасызбы? Же прокурорсузбу? Же больницада врачсызбы? Мечит аркылуу барыңыз ишке. Мечит аркылуу барыңыз ишке. Ишиңизге через мечит кылып коюңуз ишиңизди. Через мечит. Мен ишке барам, бирок кандай? Через мечит. Через мечит. Таксовать этем, бирок через мечит. Уборщицамын, бирок через мечит. Сапарга чыгам, бирок Через мечит. Через мечит. Сапардан келем, бирок через мечит. Үйгө түпсүз кирип кетпең. Сиз көлдөн келип атасызбы, Нарынданбы, Жалал Абадтанбы, ошо Баткен Таластанбы? Түз кирип кетпең, бул жака Калыс Ордого кирип. Через мечит. Кичине ал жерде үй бул жерде. Келин бир жака. Пайгамбардын сүннөтү бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Сапардан кайтканда биринчи мечитке келет эле. Алабалды сурап, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Тияктын саламын айтып, бул жактын абалын сурап, анан үйгө барып, сизге ким кармап атат? Бара бер. Аллага шүкүр кылып 2 рекет окуп коюп. Бара бер. Мечиттин берекесин алган чорбайсызбы үйгө? Болбойбу? Мечиттин берекесин, мечиттин нурун, мечиттин совобун, мечиттин тарбиясын алып барбайсызбы үйгө? Үйгө барганда дагы жумуштан кайтып атканда через мечит. Үйдөн жумушка кетип атабыз через мечит. Мынандай кылайлы.
мына мечитте абат деп. Сөзсүз сат мисалы 11-де болуп калды, азыр мечитте намаз окуйт. Мечит ал 5 убакыт намаз үчүн эмес, 24 саат үчүн. 5 убакыт намаз ал туугандар биздин Алла субханаху ва таала жалпыга. Атак мечит, коноктор келди, мечитте күтүп алып, анан үйгө алып барың. Куда сөктөр келди, каерде жолугабыз? Мечитте жолугабыз. Что-то булар башкача куда го, Я. Дордойдо жолугабыз эмес, мечитте жолугабыз. Анан жерде Дастаркон деген магазинде эмес, каерде? Мечитте жолугабыз. Жолдо Дастаркон дегенди көрдүкпү жото? Кирип келди Дастарконго. Эми айтарым, туугандар, мечитте жолугайлы. Кудалар келди, дараттарын алды, үйдө кыйнабаңыз аларды деле. 2 рекет намаз окуду, 2 жашка дуа кылды. Я Аллах, ушу кудалыгыбыз, куда сөктүсү 1000 жылдык болсунчу. Мынакей, иман менен келдик, шариятты эске алдык. Эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө, кенен бакырашып шакырашып. Жакшынакай, машалла ак бата дуа, исрап кылбай. Эми узата турган келип калдык. Мечитке келдик, мечиттен дагы бир дуа кылдык. Эсен аман жетип ал. Аллаху акбар, кетире бердиңиз. Мына маданият, мына иман, мына бакыт, мына ахирет. Не калайсыз? Мечиттин өзүнүн вазифасын аткарайлы. Экөө урушуп кетти. Ла. Кеттик мечитке деди. Мына. Экөө тең мечитке келди. Экөө тең дарат алды. Мечитке келип 2 рекет намаз окуду. Не болду? Иштеке болгон жок. Кетип калды ошо бойдон. Урушуп атышты эле. Не болду? Эчтеке болгон жок деп. Болду, ушуне болчу бизде деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ачууң келсечи, отур дейт. Ачуусу келген киши туруп эме кылбасын да. Не, сен не дедің, ана дедің ғой, мындай дедің ғой, отырсын дейді. Отыр. Отырғанда ден ачуы кетпей етеді да, анда жат қыла дейді. Не дейді? Ушыны қолданбайды екенбіз. Қолдансақшы, сыраз мәселе шешіледі. Тұрғандарчы, ұрышқанда, тұру ұрышатыға, отырсын деп ататын әке. Отырғанда деле мәселе шешіледі, өшеші. Шайтан алсырай түшеді. Ачу кетеді да. Анда чечилбесе, жата калыш керек экөө тең. Жатып алып сүйлөшөлү. Апке подушка эмне болду деп. Бүттү маселе. Бир кылып көрүңүз, тажрыйба кылып көрүңүз. Бүтүн бизге күлкүлүү болуп атат, бирок пайгамбарыбыз айткан. Аялыңыз менен келдиңиз, урушуп атасыз. Отур. Отурдуңуз, дагы эле токтой атабы. Жат. Аялыңыз деле мындай болуп атат, сизге токтобойт. Десеңиз ба дейт, десеңиз ба дейт. Экөө отуруп сүйлөгө болбойт атабы? Жата калгыла. Иш бүттү. Бу төшөккө жатып сүйлөшкө болду, бүттү. Эртеси күнү талакап шайман жебейсиз да. Бу серьезный маселе. Бизге күлкү болуп атат го. Пайгамбарыбыз айткан маселе. Ажырашуу болбойт эле. Бул дагы токтобойт, тиги дагы токтобойт. Ла, бул дагы ла. Кетти ана бар, саңа талак, ана бар, жогол төркүнүңө, дия мындай. Эртеси күнү бекер кылып, эмне кылмаган элем? Не кылат элегем? Колдон эчтеке келбейт, бүттү, сеники эмес ал. Жакшынакай адалды арам кылып алдың. Болор болбогон сөзгө арам кылып алдың. Пайгамбарыбыздын сөзүн укпай койдуң. Ал айтты эле, ачуу келди, отур, болбоду, жат, бүттү иш маселе. Дагы бир хадисте келет, кимдин ачуусу келсе, таарат алсын дейт. Не дейт? Таарат алсын дейт. Тура бербегиле да. Бирок кайтып бериш керек да. Шайтан ошол дейт, деп эки жакка тең керосин коёт да. Ошо сразу кетип калыш керек. Таарат алганда себеп мындай экен да, ачуу келген кишинин көзүн карасаң кызарып кетет. Моолар сого баштайт, бул жак кызарып кетет. Ол кызыл ошо чок. Ичтеги чок. Шайтан оттон жаралган, от дайыма бийик көтөрүлөт. Отту өчүрө турган суу болот. Отту өчүрө турган эмне болот экен? Суу. Дарат алгыла деп атат. Дарат алганда дагы эле болбойт, гусул алыңыз бияктан. Ошон үчүн айтып аткам, кичине урушуп кеткендер, да кеттик мечитке десин. Мечитке келип экөө тең дарат алды. Намаз окуду, маселен.
Намаз оқығанда да мәселе шешіліп еді, отырып, болса жатып алып, бүтті шоу демесін. Анан иншалла алхамдулилlah тияқпай қойды, мейлі алды берді қылайлы, мындай қылайлы, кішкене имандашып кеткен. Мейлі туғандар қандай болып болсын, бір күн жашасақ та пайдалы болып жашайлы. Bir gün yaşasak пайдалы olup жашайлы. Bir gün yaşasak da Allah'tan dua kılıp жашайлы. Allah'ını istep, ahirette istep жашайлы. Bir gün yaşasak da. Qancha gün yaşaganımız Allah'ın алдында çektelgen. Жүрегіміз qancha жолу соғот бұл дағы саналған. Bir жолу ашça соқпайды. Bir жолу кем дағы соқпайды. Әр кімдікінде. Ұшы жерде отырғанымыздыңша жүрегімізде кімден қанша соққаны қалды, біз білмейміз бұны. Біреунікінде 1000, біреунікінде 10.000, біреунікінде 100.000 қанша соққаны қалды Алла өзі біледі. Шүнші келіңіздер, Алла Таалаға шүгір қылып, Алла Субханаху ва Таала разылығын білдіріп жашайлы. Рамазан айға Құран менен кірейлі, Құран оқыйлы. Құран менен кірейлі, Құран оқып кірейлі дегенім, Рамазан ай Құрандың ойы, мен деген алымдар кітеп жазған, фиқ, сауақтар күшеткен, бардың бір шекеге қойып тұрып, Құранға қармайды екен да. Рамазан ай Құрандың айы депші. Шөнші иншалла егерде біз Құранды оқи албасақ, анда Рамазан айда нені оқиыз ана? Интернет оқилу, Facebook оқилу. Рамазан ай Құрандың айы. Әрекет қылабыз иншалла. Алла Таалам барыңыздардан разы болсын. Барыңыз Алла Таалам өзі ақиқатты түсіндірсін, ақиқатқа бекем қылсын, шайтан назарынан ұзақ қылсын, жамаатымызға береке берсін, ақсақалдарымызға, имамымызға барына береке берсін, елімізге тыныштық, амандық берсін, дайыма жақсылықта жолғайлы, жақсылықты тарқатайлы, жақсылықта бірімізге жардам берейлі. Жаратқан Алла Таалам екі дүниеде барымызды бақтылы қылсын, бірімізді дағы бақтысыз қылбасын, барымызды берекелі қылсын. Роббана тақаббал минна иннака антас самиул алим. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.